жалпы аянты боюнча өтө чоң, 9000 квадрат метрге жакын мектеп болду. Ал жерде бардык бүгүнкү күндүн талабына туура келген бардык нерселер каралган. Мисалы, би кружогуна ылайыкташтырылган атайын залдар, спорт залы, атайын кулинардык окууларды өткөрө турган залдар, токарлардын окута турган залдар, плотниктердин окута турган бардыгы өзүнүн жабдуулары менен камсыз болгон класстары менен курулду. Салып берип аткан стройкомпания Ясин Курулуш. Бул жерде бригада кылып бөлүп, ички жасалгылоо өзүнчө бригада, мектептин сырткы жасалгасы өзүнчө бригада, мектептин тегерек четиндеги инфраструктураны жакшыртуу ал өзүнчө бригада болуп, жумушчулар убактысын текке кетирбеш үчүн ушул жерде жатып күнү түнү түнкү сменде да иштеген жумушчуларыбыз калып иштеп атат. Бул өтө өз чоң мектеп экен, проект сонун мектепте. Мындай Бишкектин ичинде да мондай мектеп жок. Сонун проект. Ушуну сонун кылып бүтүрүшүбүз керек деп уят болгон. Бүгүндөн баштап иш эртесиң? Жарайт. Азыр бүгүн бириби? Ооба. 15-нде тапшырасың. 15 күн. Жарайт. Мынакей жүздөгөн курушчуларыбыз бүгүнкү күндө Мурас Ордонун эли күткөн 17 жылдан бери үмүт кылган мектебибизге мындай кызмат кылып атат. Ошол кызматтарын биз баягы кайдыгер карабастан жергиликтүү тургундар, активдүү тургундар баардыгыбыз биригип алып, баягы иш кылдык да буюрса. Азыр бардык ушу жергиликтүү тургундар жалпы эл сүйүнүп атышат. Анткени буга чейин ошол Мурас Ордо жаңы конушунун тургундарынын балдары эки жакка бөлүнүп окушчу. Биринчи май районундагы бир мектепке, экинчиси болсо ошол жердеги биздин Аламин районундагы Озерный орто мектебинде. Азыр баардыгы бир жерде окуп, терең билим алууга азыр шарт түшүлдү.